Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilim Bulagı YouTube kanalımıza hoş geliniz. Tajvid menen Kur'an'da öğrenöz kursunun 6-cı sabagındabız. Sizler menen bugün Fatha hareketine teşelü misaldardı okup temamızdı bekemdeyiz. Andemese sabakka көңүл бурабыз. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara. Nasara. Arada. Arada. Talaba. Talaba. Nazara. Nazara. Raja'a. Raja'a. Galaba. Galaba. Khalaqa. Khalaqa. Fa'ala. Fa'ala. Kafara. Kafara. Ma'aka. Ma'aka. Salaha. Salaha. Lama'a. Lama'a. Бул көнүгүүлөрдү окууда бизге ички үндүү тыбыштарды жана жоон үндүү тыбыштарды билүү өтө жакшы жардам берет. Анткени көнүгүүлөрдү окууда көбүнчө ички үндүү жана жоон үндүү тыбыштарды алмаштырып окуу менен көп катага жол беребиз. Ошондуктан ички үндүү жана жоон үндүүнү дептерибизге жазып, жаттап, кайсыл тамга ички үндүүгө кирет, жоон үндүүгө кирет айырмалай алсак, биз көп ката кетирүүдөн оолак болобуз. Демек, ички үндүү тыбыштарга алиф, ба, та, са, жим, ха, дал, зал, ра, за, син, шин, айн, фа, каф, лам, мим, нун, ха, вау, я тамгалары кирет. Ал эми жоон үндүү тыбыштарга ха, сад, дад, та, за, гайн, каф. Бул жерде айта кетчү нерсе, ра тамгасы кээ бир учурда ичке, кээ бир учурда калың жоон үндүү тыбыштарга кирип кетет. Муну дагы кененирээк башка сабакта түшүндүрүп беребиз. Сабагыбыздын аягында сиздер менен маалымат бөлүшүүнү улантабыз. 5-ci сабагыбыздын аягында берилген суроо: Куранда канча аят бар болчу? Жообубуз Куранда 6236 аят бар. Бүгүнкү суроо: Куранда эң чоң сүрө кайсы жана канча аяттан турат? Жообубузду комментарийге калтырабыз. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллахым баарыбыздын илимибизди арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.